بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر. روح مسلم. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deydi. Bu dünya deydi. Bu dünya momun için, Müslüman momun için türmü siyahtı deydi. Kafir için bu cennet deydi. Kanday? Momun Müslümanga misali spirtnoy içpe, arak içpe, vino içpe haram. Başka çocuğun ayalları karava, gözün sakta. Başka çocuğun ayalları kara aşalarga жағымды сөздөрдү сүйлөш харам. Яни өзүнө чакыра турган, өзүнө тарта турган, ошондой эле башты айланта турган нерселер чегиш, ичиш харам. Чочко жебе харам. Ошондой тосулган пределдер бар да. Зина кылба харам депчи. Ошондой эле кылгын деген өкүмдөр бар. Намаз окуу, зекет бер малың болсо, орозо карма, энатаңа жакшы мамиле кыл, разы кыл, аялыңа жакшы мамиле кыл, балдарды дин менен тарбияла, Алланын өкүмдөрү да. Не? Өкүм бар, андан кийин чектен ашпа деген предел бар да мындай. Кафир үчүн кафир калагандай жашай берет бул дүйнөдө. Жаннат сыяктуу кылыпчы. Бирок жаннат эмес го, бул дүйнө го. Ошон үчүн биз момун, мусулман болсок, бул дүйнөдө кичине кысталабыз, кыйналып калабыз кээ бирде. Кээ напсиңиз каалап аткан нерсени кылба деп турат Алла субхану ва тааля. Ошону аткарсаңыз, Алланын кыл дегенин кылсаңыз, кылба дегенин таштасаңыз, сиз жаннаты болосуз иншалла. Алла тааланын сүйгөн пендеси болосуз иншалла. Алла таала товфик берсин.